Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар. Биз бүгүн өзүбүздүн досторубуз менен ушул Ош шаарынын үстүнөн панорамадан көргөнү чыкканбыз. Бул жерден Сулайман тоо аябай жакшы көрүнөт дегенден чыктык, бирок мен ушул менен экинчи жолу чыгып атышым. Бирок баштагы чыкканымда бул 3-4 жыл башта чыктым эле. Сулайман тоо мына ушул менин колумун көргөзгөн жагында турат. Даана көрүнгөн. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, такыр эч нерсе көрүнбөйт. Үстү түтүн. Жакын арада эле соцсеттерде Бишкек шаарынын үстү түтүнгө капталып калды, аябай булганыч деп талкуулады эле. Мына Ош шаарынын үстү деле Бишкек шаарынан калышпайт. Менин жеке пикирим, биринчиден ушул машинанын түтүндөрү, автоунаалардын түтүндөрү, газдар чыгып атат. Экинчиден, мына жер үйлөр көп болгондугуна байланыштуу Ош шаарында Сулайман тоонун айланасы бүт жер тамдар, ошолордун көмүр жаккандан улам ушундай шаардын үстү түтүнгө капталып турат. Бул албетте биз үчүн аябай зыян. Ал менен бирге мына азыр ушул биз турган жер бул Амир Темир шаарчасы. Бул жерде дагы шаарга карайт, Амир Темир шаарчасы дагы Ош шаарына карайт. Жер үйлөрдүн бүт таштандылары ушул жерден мына шаарды көздөй таштап ийет. Мына жерди көрсөңүздөр, бүт таштанды. Менин айта кетчү нерсем, ар бир шаар тургуну, ар бир кыргызстандык шаардын чети болобу, шаардын ортосу болобу, таштандыны өзүнүн ордуна таштасак, бул кайдыгерлик болмок эмес да. Шаарыбыз үчүн күйгөн болот элек. Шаардын тазалыгы ар бирибизге керек. Ар бирибиз мындай кош көңүл болбошубуз керек. Азыр видеодон өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, биз толук тартып көргөзөбүз. Бул жагында мына Сулайман тоо жапыз эле болуп калгандай, бул жагы аябай чоң тоолор турат, бирок ошо чоң тоолор дагы көрүнбөй калгандай түтүн каптап турат. Бунун кесепети мен ойлойм жаман.